Мен укук коргоочу жана адвокатмын да. Мына жекеле өзүмдүн укугум эмес, талапкерлердин кошо укугун коргоп, ушакта отура салды да. Эми экинчиден азыр эле айттыңыз. Мындай талапкерлердин де үчөө бар экен, түрмөдө жатыптыр. Өзүңүздүн өмүр байыңыз айтып бердиңиз, ушундай Шайлыбай койду эле Шайдалбекова дедиңиз. Анан сиздин акыйкаттыгыңыз менен түрмөдө жаткандардын баары тең азыр депутатка катышат экен. Эми алардын укугу бузулган жокпу азыр үчөөнүн тең? Биякта эмнеде алар жок биякта да. Аларды эле алып келиш керек болчу, жок дегенден бир стол коюп, конвой коюп отурса, алар дагы ушак отурат эле, укуктары бузулбай. Мен мисалы Равшан Жээнбеков деген, аны мен аласам дагы жок, бересем дагы жок. Мен аны только как саясий катары сыртынан билем, ал дагы мен биле сыртынан. Ошондуктан айтарым да, азыр укуктары тепселип атабы? Сиз айткан боюнча тепсел деп айтып атасыздар, азыр мен тепселип атат деп ойлоп атам. Рахмат. Болдуңузбу? Аларды мен өзүм камакта жатканда мен чыгарып шайлоого катышкыла же болбосо дигил ушундай чогулуштарга алып баргыла деп талап койгон эмесмин. Мен жөн гана мени регистрациядан өткөрүп, мага талапкерликке мандат бергиле деп сурангам. Анткени мен мыйзамды жакшы билем. Камакта жаткан адам мындай чогулушка да катыша албайт, мыйзамга элдин арасына барып үгүт ишин да жүргүзө албайт. Ал камактагы адам. Анын күнөөлүү же күнөөсүз экенин эң аягында сот гана чечет. Аны чыгарып, үй камагына чыгарабыз дейбизби, же башка дейбизби, аны укук коргоо органдары гана чечет бүгүнкү күндө. Сиз экөөбүз чече албайбыз аны. Эң негиз мандат эми колдоочулары болсо шайлап койсун, өтүп кетсе депутат болот. Анда уже чыгарганга туура келет анда. Кылмышына карабай. Кылмыш кылган үчүн жатат да. Эмне жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок да аны. Переворот кылабыз деп атат, башка кылабыз деп атат, акча таратып атат. Анын баарын кармап алды дагы алып барып камап койду. Бизде да кичине өлкөдө мыйзам болуш керек, порядок деген болуш керек да, тартип деген болуш керек. Мындан ары бардыгы мыйзамдын чегинде гана тартипти сурап алабыз, талап кылабыз ошону. Ушул түрмөдө жаткан адамга дагы мандат берип, кандидаттыкка мандат берген бул өтө чоң жетишкендик. Бербей койсом эмне кылат элеңер? Нуржан Кармабековдон чаап алат белеңер. Мен чаап алган жокмун. Кийин түрмөдөн чыгып президент болдум, дагы алып келип туруп отургузуп койдум. Дальше сиз ишиңизди улантыңыз деп. Ишин жакшы аткарган, жакшы уюштурган адам экен. Мен эмне үчүн буга душман болушум керек? Мен аны деле көкүрөгүмө сактап алып, мен бүгүн душмандык кылсам болот эле. Жок, мен андай кылбайм. Мен мамлекеттин ишин алдыга жылдырып тартып кете турган киши болсо, мага десе башка планетадан келип отурган киши болсо да, душман болсо да мен жумуш берем, кызмат берем. Анткени мага мамлекеттин ишин алдыга жылдырчу адам керек. Мага алдыга жылдырчу кадр керек мага. Кадр маселесин билесиңер, кадровый голод бизде. Издеп жүрүп сыйпалап таппайсың кээ бир министрликтерге, министрди мына. Четинен взятка алып кетип атат, четинен акча уурдап кетип атат. Ордуна коёюн деп издеп калат экенсиң. Ким ушул тармакты тарталат деп. Мурдакыдай менин убагымда мурдакыдай болбойт. 100 000 доллар берсең министрсиң, 5 жыл отурасың деген. 100 тыйындын кереги жок бизге. Бизге мамлекеттин ишин алдыга жылдыра турган кадрлар керек. Саламатсызбы? Айтбаев Акылдын кызы болом, мен атым Айсулуу. Мен деле ушул эле суроо менен кайрылайын деген, бирок бир аз эртерээк жооп сурап койду байке. Бирок менин бир суранычым бар. Мына бул жерде Кыргыз КТРК дебат уюштурат, ошондой эле индивидуальный выступление. Жок дегенде ошол талапкерлерди ошол макул уюштура албайт экен, чогулуштарды катыштыра албайт экен ал жерде. Жок дегенде дебаты менен индивидуальный выступлениеге катышууга уруксат бериңиздерди суранабыз. Анан биз чын эле БШКга дагы арыз жазганбыз, МВДга да арыз жазганбыз, сот коллегияга дагы ходатайство бергенбиз. Бирок алар карала элек азырынча. Ошо жок дегенде дебаты жана индивидуальный выступление, анан кабарда да выступление бар. Ошол жерге уруксат берсе болобу, конвойно менен алып келип. Эми тиешелүү органдарга кайрылыңыздар. Мыйзам чегинде карагыла дагы, эгер мүмкүнчүлүк болсо, мыйзам жол берсе, бергиле, анын несин аяйсыңар аларды? Кайрылдык, каралбай атпайбы? Арыздар келип түшкөн. Билесиздер, бул жана статус шайлоо дайындалганга чейин, шайлоо башталганга чейин ошондой статуста болуп калышкан да, убактылуу кармоочу жайда кармалып атышат. Шайлоого чейин болгон статуста. Демек, биздин жазык процессуалдык кодекс боюнча дагы башка мыйзамдарга дагы ылайык бул маселе тийиштүү органдардын компетенциясына кирет.
Ошондуктан биз арызды алдык, арызды тийиштүү компетенттүү органдарга бердик. Албетте жана бөгөт коюу чаралар боюнча бул соттук компетенциясына да кирет. Бирок бул арыздар кароодо, жакын арада каралат. Тийиштүү укук коргоо органдар тарабынан дагы биз маалыматтарды күтүп атабыз. Бирок өзүңүздөр билесиздер, сот чечүүчү маселе дагы бар сиздердин арызыңызда. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Кечирим сурайм да. Мен ага окуучу болуп иштейм, улуттук университеттечи. Сизге чоң ыраазычылык. Ошентип бизге келип, биз менен кандидаттар менен жолугуп аткандарда, ошо кандидаттардын артынан ыраазычылык билдирем да. СНГда, Центральный Азияда ошо президенттер сизге завизовать этип атса керек. Жалгыз президент ошо элди аралап, элдер менен катышып атасыз, да. Мунун баарыбыз азыр интернеттен көрүп атабыз. Ыраазычылык билдирем, что бизге келип жолугуп атканыңызга. Анан борбордук шайлоо комитетине да чоң ыраазычылык билдирем. Жакшы условияларды түзүп бизге бүт телевиденияга, газеталарга берип атканыңызга ыраазычылык билдирем. Цифровизация болгондо өткөндө врачтарга айтып атат, каалаган жерге келгенде каалаган врачка барып көрүңүн деп. А врачтардын дополнительный нагрузкасына акча төлөнбөйт да. Анан ошо цифровизация болгондо автоматтан 30 кишиден 20 киши жумушсуз калып атат да, 10 киши калып атат. Ошо жумушчу кишини 20 кишини ким жумуш менен камсыз кылат? Мамлекет элди жумуш менен камсыз кылыш керек да. Цифровизация болуп атканда Дастан Догоевго айтканда ошо экономический жакты караш керек. Сокращение болуп атканда жумушсуз калган адамдарды жумуш менен камсыз кылыш керек деп. Биздин бизнесмендерге, да, мен ойлойм, бизнесмендер байлар жогорку кеңешке эмне себептен барып атат? Өзлөрүнүн бизнесин коргогон барып атат да. Ошолорго мамлекеттик деңгээлде защита болсо, налоговый зонтик деп за границадачы. Ошо иштеп аткан эмгектерин тартып албай, да, ошондой бийлик болсо бизнесмендер иштейт эле да, мамлекетке акча түшүрөт эле. Ана мен ойлоп атам, ага депутат болушума сизден стимул алдым да. Сиз бай эмессиз, бизнес эмессиз, элдер колдоду. Мен өмүр бою университетте иштеп атам. Анан өмүр бою ушу мен өзүм студенттерим менен келип атам да, ошолор мени колдойт деген майында келип атам. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, да. Анан ушу бизге мүмкүнчүлүк бергениңизге чоң рахмат. Так, цифровизация боюнча врачтарга нагрузкага акча төлөнбөйт деп атпайсызбы? Биз мындай цифровизацияга өтүп атабыз азыр. Bir 60-70% өтүп калдык десек болот да. Өтө кыйын болуп атат. Адистер жетишпейт, айтишниктер жок, кээ бир министрликтерге замдарын по цифровизации деп койгонбуз. Ошолорго кадр жетпей атат дагы. Айтишниктер жок болуп. Анан бул врачтарга боюнча биз мындай системаны киргизип атабыз республика боюнча. Кай жерде жашасаң, ошол жерде келе жакын жердеги больницага барып учетко тур да, сен ошол жерден тейлен деп атабыз. Ата азыр кандай, сен тетиги ат башыдан келипсиң, жок сенди кабыл албайбыз, бар ошол ат башынын больницасына бар деп коюп атпайбы? Бара-бара биз бул эмеден кетели да, бир Кыргызстанда жашап аткандайын, Таласка көчүп барып жашап калышың мүмкүн, бир 2 жыл, 3 жылга, анда эмне Бишкекте келип дарыланасыңбы? Биз азыр койтуңуз, ошол системаны киргизип атабыз. Анан баары бир биз бара-бара аган өтөбүз. Анан эми врачтарга нагрузкасына төлөйбүзбү, аны эми өкмөт чече турган маселе, карайбыз аны. Бирок биз адамдарыбызга ыңгайлуу шарт түзүп бериш үчүн биз ушул системага өттүк азыр. Биз бул системаны жаңы киргиздик да. Эми ошол бара-бара бүт ушуган өтөбүз. Андан кийин бир 2-3 жылдан кийин мындай проблема болбойт. Эми жаңы кирип аткан система бара-бара көч бара-бара түзөлөт дегенде ошо сразу эле барып туруп укмуш идеальный болуп кетиши да кыйын экен да. Анткени бүт баарынын региондордо учетный карточкалар ошол жактарда дегенде, анан келип жаңы туруп атса, анан жок болсо ошондой болот да. Биз ага өтүп атабыз. Так, бизнесин защита кылган үчүн барат деп атасыз. Эми андай дагы бар, бул турган иш. Анан көбүнчө бизнесмендер жогорку кеңешке налог төлөбөш үчүн барат да. Бизнесин кылат, анан 100 миллион сом налог төлөш керек болсо, bir 10 milyon төлөйт, 90'ын жашырат да, анан эч кимди текшертпейт, текшерип барса жакшы справканы жаздырып коет дагы, болду, мага тийбе дейт, болбосо мен сени трибунадан мынтип бакырып чыгам, кыйкырып чыгам деп. Мына депутаттар отурат, канча депутат болгон, башынан өткөн ошолорду. Мына бүгүн да көрүп атабыз. Кармап айтып атабыз, ай депутат болсоң өзүңө депутатсың. Төлөп кой мына биягын, бул налог, сен положено төлөшүң керек бул жерде. Урматтуу президент мырза, мен сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдирем. Чынында айтканда тарыхта болбогон нерсе болуп, бүгүн баарыбыздын үнүбүздү угуп, ушундай бизге бир дем күч берип, жана ошондой бир жакшы бир мыйзам сактоого чакырып атасыз. Бул чынында эле биздин элибиздин атасы катарында, мындай президент катарында жакшы бир кадам жасап атасыз да. Анан айтайын дегеним,
2007 жылы биздин өлкөбүз ошо гендерлик саясатка жакшы бир шарттарды түзүп, ошо 2007 жылы гана биздин айымдар Жогорку Кеңешке келгенге ушундай шарт болгондо, ошондон бери жакшы эле болуп келатып, мынакей быйыл жаңы мындай шарттар менен шарттар менен шайлоо өткөндүктөн бир мандаттык округдан Садыр Нуркожоевич, сиз билесиз, ошо айымдардын жана колдоо иретинде көрсөтүлгөн партийный системанын негиздери кирбей калган үчүн, чынды айтканда бүгүн 36 депутаттын ичинде бир гана айым бар. Мынакей эми биз бул жолу көбүрөөк чыгып атабыз, 4-5 айым болуп, Кудай буйруса эми өтүп калар деп ойлойм. Эң татыктуусу айым эмес жигиттерде отурат азыр. Мынакей. Эми чынын айтканда айымдарга, аялдар, эркектерге мындай тең келүү өтө кыйын. Биздин абдан көп түйшүктөрүбүз бар. Биз аял гана эмес, энебиз жана башка дегендейчи. Ошон үчүн кандай болсо дагы эмики мүмкүн эгерде өзгөрүүлөр кирсе, ошол мыйзамга, ошону эске алып койсоңуздар. Бул биринчиси. Экинчиси, мен ошо өзүмдүн коллегаларыма, кесиптештериме кайрылып кетет элем. Мынакей үгүт иштери башталбай жатып эле, жанагыраки черный пиар деген балекеттер башталды. Эми ал черный пиар деген бул ошону жазап койсоңор эле эл шайлабай коет дегенден алыс болуш керек. Биринчиден авир деген керек. Анан кийин мына Алла Таалам өзү бир тууралайт деп ойлойм. Ошон үчүн черный пиарга барбасаңыздар. Жок дегенде бир ono байлар отурасыңар азыр. Анан гонка болот бири-биринен. Бул көп берип атыптыр, мен андан көп берейин деп. Өзүбүз үйрөтүп коебуз да мына кандидаттар элде. Эгер өзүңөр бербей койсоңор, шайласаң шайла, шайлабасаң, анда тим кой десеңер, анан кийин көнөт бара-бара. Анан кээ бирөө дагы жолуң жасап берем дей берет. Трансформатор коюп берем, мектеп салып берем дей берет. Депутатта каражаты жок болсо эмнесине салып берет? Депутатта болгону бир микрофону бар, мыйзам жазуу укугу бар, ошонун аткарылышын көзөмөлдөө бар. Анан коррупция болуп атса, ичип жеп аткан болсо, министрлердин тизгининен алышы бар. Могу жерде ичип койдуң, жеп койдуң, только по факту мындай, факты менен кармап туруп. Ошол бар, колунда акча жок. Жолду, трансформаторду, мектеп салганды өкмөт жасайт аны. Ошону түшүндүрүш керек. Элдин психологиясына өзгөртүш керек, элдин психологиясын. Кандидат келип саган жол килем төшөп бербейт астыңа депчи. Өкмөт жасайт аны. Мен сенин мыйзамыңды жазып берем, сага шарт түзүп берем, мага кайрылсаң сенин маселелериңди чечип берем. Адилетсиздик болуп атса, мыйзам иштебей аткан болсо деп биз кандидаттар ошогон элди ошогон көндүрүшүбүз керек да. Саламатсызбы, урматтуу президент мырза, урматтуу чейиндин катышуучулары. Биринчиден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен сизге чоң ыраазычылыкты билдиргим келип атат. Илгери өтө турган кандидат бирөө барып, ошо президенттин же өкмөттүн батасын алып кетсе, бүгүн сиз мына 30 кандидатка батаңызды берип, бизди чоң жолго узатып атасыз. Анын үчүн сизге чоң рахмат. Экинчиден, жанагы сөз боюнча айтып кеттиңиз, кадрлар боюнча деп. Сиз президент болгондо айттыңыз эле, эми мындан кийин только конкурс менен кабыл алабыз. Конкурстан өткөн балдар, кыздар ушул мамлекеттик кызматка кабылданат деп. Мен ошол сиздин сөзүңүздү угуп, агананып, конкурстун баарынан өтүп, анан кийин ушул 6 жылдан бери бир дагы муниципалдык ишке жетпей жүрөм. Буга чейин мен Ленин районунун биринчи акимдин биринчи орун басары болуп иштегем. Бирок ошону мына мамлекеттик кызмат кылам деген өзүм терең оюм, терең ишеним бар эле. Мамлекеттик муниципалдык жумуштун жоктугунан мына ушул шайлоого аттанып кеттабыз, мамлекетке жумуш кызмат кылалы деп. Рахмат, Темир мырза. Могу кадр боюнча бизде госкадровый резерв бар, топтолгон. Айбек Жуншалиев мырза, микрофонду алып туруп айтып коюңузчу, бүгүнкү күндө канча резервде турат? Биз бошогон аким, зам аким, мэрби же болбосо башка жана зам министрлерби ошол кадрдан издеп атабыз мына. Канча кадр бар депчи. Мисалы, финансист керек болсо, бүт финансисттерди алып келгиле, резерв кадровда турганды. Алып келип алып анан кийин бирден карайбыз анан. Кимисинин опыту күчтүү, каерде иштеген, тазабы, таза эмеспи деп, могуну чакыралы деп 3-4-төн чакырып алып, анан беседадан өткөрүп, анан коюп атабыз. Мурункудай колго тийгенин же бир көзгө көрүнгөн тууганыбызды койгон жерибиз жок. Айбек айтып койчу, канча эме бар? Туура айтып атасыз, Садыр Нуркожоевич. Биз бүгүнкү күндө 2 түр резерв бар.
Bir резерв бул деген мамлекеттик мекеменин өзүнүн алкагында резерв түзүлөт. Ал өзүнүн кызматкерлеринен жана ошол жака талапкер катары кирип аткан кызматкерлердин резерви болуп түзүлүп калат. Экинчи бул регионалдык резерв. Ал жерде мэрликке өзүнчө, акимдикке өзүнчө, биринчи орун басарлыкка өзүнчө. Анан ошол ичинде ар бирөөнү тандаганда биз андан сырткары квалификация талаптарында карап чыгабыз да. Ал резервде болду эле деп туруп эле кызматка коюш эмес, анын дагы квалификация талаптары да туура келиш керек. Андан сырткары биз мына акыркы мыйзамга өзгөртүү киргизилгенде жергиликтүү бийликке жетекчиликти ошол жердин уроженец болбош керек да. Ошондой дагы маселелерди карайбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө бизде 4000ден ашык резервисттер бар. Ар бирөөнү ушу ар бир квалификациялык талаптарына ылайык карайбыз. Андан сырткары биз 3-4 талапкерди алган болсок ичинен аны дагы текшерүүгө жиберебиз. Алар МВДден текшерүүдөн өтөт. Көп учурда бизде мындай көрүнүштөр бар. МВДден же башка мекеменин өздөрү алып келген справкаларын алганда таза болот, а биздин берген запростордо уже башка маалыматтар келип калган күндөр да болот. Ошондуктан бүт ошол талаптардан өткөндөн кийин гана биз сунуш кылабыз дайындоого. Темир мырза, мен айтайын дегеним мына, сиз ушинтип айттыңыз эле деп атпайсызбы? Айтканыбызды жасап атабыз. Мен бир 2000ден ашык деп ойлогом, аны бир 2 ай мурун болсо керек. Мына 4000ден ашык резерв кадровда турат мына бизде азыр. Өтүп, Гамсумодон өтүп, анан резерв кадровда күтүп атат. Бошогон орундарга ошолордун арасынан тандап алып атабыз. Көчөдөн алган жокпуз. Муну кылдык. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, менде бир суроо, бир маселе болуп атат да. Буга чейинки шайлоолордо биз билебиз, сиз өзүңүздүн сөзүңүздө да аябай жакшы айтып өттүңүз. Бара президенттин батасын алган, башка өкмөт мүчөлөрүнүн батасын алган адамдар шайлоодо депутат болуп келчи депчи. Чындыгында ошондой болчу. Бирок биз буга чейинки өткөн шайлоолордо көп болдук. Мен өзүм дагы министрликтердин борбордук аппаратында, ушул эле жогорку кеңештин аппаратында да иштегем. Анан ошол жерде отурганда дагы мамлекет кызматкерлер аналитик болуп эмеспизби? Бул Аламидинден бул өтөт го, Октябрьскийден бул өтөт го, генерал мисалга айтып атам. Генерал Туранбаев өтөт, тиги акчасы көп, тиги миллионердин жээни өтөт деп ойлогонбуз. Бирок акчасы жок, жөнөкөй Дастан Бекишев өттү. Бийликке жакпайт деген Сейит Атамбаев өттү. Ошогон бир топ адамдар келди да. Анан мен дагы өмүр бою ушу жашым 36 болгону менен 10 жылдан ашык мамлекеттик муниципалдык кызматта иштедим. Ушул шайлоо таза өтөт деп мен да ушул жолго аттандым. Элдин алдына чыгалы, эч кандай коррупция болбойт, таза шайлоо өткөрөлү деп элдерге дагы айтып атабыз. Анан кийин бир өтүнүч бар да, Садыр Нуркожоевич. Ушул спецслужбаларга, ГКМБга, прокуратура, МВДга жакшылап тапшырма берсеңиздер, подкуп голосов вообще болбосун да. Эмне дегенде азыр угуп атабыз. Биздин оппоненттерибиз миллионер, сомовый миллионер, миллиардерлер дагы бар, бывший генералдар бар. Эми ушуларга мындай баардыгыбызга бирдей шарт түзүп аткандан кийин ушу подкуп голосовду дагы бир аябай жакшы карап берсеңиздер, көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Рахмат Мирлан мырза, буларга тапшырма берилген. Азыр иштеп атышат. Анткени биздин эң негизги максатыбыз, бүгүнкү чогулткан максатыбыз да ошо да. Подкупту мындан ары унуталы, элдин психологиясын көндүрөлү, шайлоодо акча бербейт деп туруп 32 кандидаттын арасынан тандап туруп, ушул менин кызыкчылыгымды коргоп берет жогорку кеңеште деп шайласын деп атабыз да. Биз тапшырманы берип койгонбуз. Анан эми подкуп кылып кармалып алып, анан дагы бакырбагыла, мына мени подставить этти, анан тигинти минти депчи. Ошон үчүн кылбагыла подкупту, мына өзүңөрдөн суранам мен өзүңөрдөн. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр мырза, урматтуу Центризурком жана аткаруу бийлиги, жана бардык кандидаттар. Садыр мырза, сизге 3 сурообуз бар, биздин 3 сунушубуз бар. Биз 3 жылдан бери ушул сизге айталы деп жүргөн нерсебизди да азыр айтып алсак уруксат этиңиздер. Биринчиси бул шайлоо боюнча болуп аткан биринчи сурообуз, биринчи мына жакшы шайлоону таза өткөзгөнгө шарт түзүп бердиңиз. Бардыгын мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер эч ким катышпасын деп. Бирок ушул нерсеге дагы кыстырма кылып 2 категория адамдарды киргизип койсоңуздар, мындан ары таптаза болот. Бул Дамком жана квартальный. Азыркы учурда мага маалымат келип атат, ошолордун колдорунда бардык спискасы бар экен. Ошол адамдар менен кээ бир кандидаттар барып, соодалашып акчасын берип, ошолорду аралаштырбай койсоңуздар болду. Токтойт бул нерсе. Болду, түшүнүктүү. Мэр город Эмилбек мырза, срочном порядке ушул азыр ушул Ленинский район боюнча жок кылгыла. Домком менен квартальныйларды да ооз эки тапшырма бериңиз, вообще аралашпасын.
Бул жигит туура айтат, бул Эртай мырза туура айтты да. Ошо домкомдордо дагы көп нерсе чечилип калат да. Аларда списоги бар, анан мунун буган баралы, тиге баралы деп жетелеп алып кандидаттарды ошентип жүргөндөр да бар. Аралаштырбагыла аларды дагы. Мен өзүмдү тааныштырбай кеттим окшойт. Сарылдык уулу Илгиз Шаменов бул Кемпирабад иши боюнча түрмөдө жаткан талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлүмүн. Бир аз биякта айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп, бул Жетим Тоо, Кемпирабад сыяктуу өзүнүн позициясын билгендер бир аз биздин оюбузча 7 айдан бери түрмөдө жатат да. Эми мисалы Бөлтүрк агабызга окшогондор өлкөгө миллиондогон зыянды алып келгендер бул жерден үй камагына чыгып кетип атат. Бөлтүрктүн агасы Өмүрбек Бөлтүрк деген киши бар эле. Биз ал кишилер болуп Кумтөрдүн Кыргыз элисине өтүшүнө, анын ичинен Нарын областына 1% бөлүнүшүнө болгон жыйындарга активдүү катышып келгенбиз. Эми Бөлтүрк мырза бир аз ысырапкорчулук кылып, дивандарды кымбат баалуу сатып алып, көптөгөн миллиондорду дизайн же керексиз ысырапкорчулукка жол берип, зыян келтирип аткан кишилер чыгып кетип атат да, анан өзүнүн оюн, позициясын билдиргендер айлап, 7 айлап ушу түрмөдө отурат да. Эми жакшы жагы деле бар. Өнүктүрүү фонддор, туризм фонду иштеп атат. Нарын элине жана 1% бөлүп бердиңиз 0,6 кылып. Ошо фонд боюнча бир аз учкай айта кетейин, туура түшүнүңүздөр. 0,6% бөлүндү Нарынгачы Кумтөрдөн. Баткенге да 500 миллион фонд бөлүндү. Бул фонддордун кечиресиз бир аз положение менен уставтары так туура жазылбагандыктан рамкага кирип эч ошо каражаттар эффектив иштебей атат. Эми иним эме боюнча угуптур, Кемпирабад боюнча. Камакта жатат, анан позициясын бербей деп атасыз. Качан Кыргыз мамлекетине 100% пайдалуу чечим болуп аткандан кийин позициядан айланасыңбы? Колдоп бер да, колдоду андан көрө. Позицияңды өзгөрт да, өзгөртүп, мына деп грамотный адам келип кагазды карайт биринчи очеред. Архивди карайт, архивде кандай экен мурун? Биздин пайдабызга чечилип атыптырбы азыр же зыян болуп атыптырбы? Биз 1 метр жерди бербейсек анда каршы чыкса болот, 1 сантиметр жер берген жокпуз да, биз алып келдик бүт баарын. Талаш жерде айылдар, 10 чакта айылдарда талаш жерлерибиз бар болчу. Жарымынан өтүп кеткен, жарылып. Алардын бардыгын алдык. Гавасайды алдык. Уңгартоону алдык. Уңгартоо сеники эмес болчу. Уңгартоо Өзбекстандын картасында мына момундай тоо турса 36 гектар жери деп чийилген, СССРдин картасында да, Кыргыздын, Өзбектин картасында да алардыкы болуп турган. Ошон үчүн Каримов алып келип 16-жылы танкасын коюп койгон. Бир киши бир барып туруп айталган эмес, алып кой танкаңды деп. 2 жума алабыкка чаткал който албай турдуңар го. Чынбы же чын эмеспи? Ошону алып келдик, биз барып туруп. Картасынан азыр биздин картага кирди уже. Болду, эми ушуну сен талашпачы тоонун башын. Биз кыргыздар тоого эле шуркай берген калкпыз, тоодо жашаган калкпыз деп атып мына. Тил табышып атып алдык аны. Кемпирабад мына могул плотина болгон болсо 65 жыл алар башкарып келди. Чекесине 1 километр бара албайт элең, атат эле. Туурабы же туура эмеспи? 50% кирип алдык биз азыр. 50% кирдик. Биз да киребиз, мына 50 башкарабыз. Сууну ачсак да, жапсак да чогуу чечимди кабыл алабыз. Анан 900 горизонталдан ашпайбыз. Силер 907 менен кармап жүргөн экенсиңер, айылдын баарын суу каптап кеткен экен, биздин жерлерибиз айдалбай калып атат. Колдоно албай калып атабыз. Мына 900 менен кармайлы деп ошого түшүрдүк. Анан кичине мындай бир оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факт болуп анан кийин биз тим эле бүт жердин баарын бербейт, биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң, мен да анда тартынат элем. Койгой, булар деги туура эле чыгып атат депчи. Анан Бөлтүрүктү салыштырып атасың сен. Бөлтүрүктү чыгарбайдыңар, муну чыгарбайсыңар. Бөлтүрүк жегенин бардыгын кайра төгүп берди. Мына ген прокурор отурат, бардын төктүрдү алып барып туруп. Төгөсүң, анан чыгасың, болбосо түрмөдө чирийсиң деп. Төгүп берди, чыкты. А сенин Шаменов досуңку ал башка преступление вообще. Ал төңкөрүш кылам, мен көңтөрүш кылам деп акча таратып, көрүнгөн жерге акча берип, блогерлерди жумшап ушинтип атпайбы? Анан айырмасы асман менен жер дейди. Азыр деле принцип ушундай бизде. Министрлерди ичип жеген министрлерди кайра төктүрүп туруп чыгарып коебуз. Чыгарып атабыз. Эмне кылабыз аны түрмөдө карап жатат. Мына билим берүү министри боюнча эле. $110 000 алып кармалды эле, кайра баарын өкмөттүн полисине төктүрдүк дагы, өзүн чыгарып койдук. Ал башка бирөөдөн алган акча болчу, ошол өкмөттүн пайдасына кетти мына. Мына ушундай сыяктуу. Мындан ары ушундай саясат уланат. Жедиңби, жегениңди 2 эсе 3 эсе кустурабыз, төктүрөбүз, кайра кайтартып туруп, анан кийин чыгарып кое беребиз. А берки башка преступление, ал башка иш ал.
коомго зыян келтире турган ишти жасап атса, анан биз неге башынан сылап отурушубуз керек алар? Андай болбойт сылануу. Фонд боюнча нарынга 6% боюнча деп. Анан бир мындай эле максатсыз пайдаланып кетпесе экен деп атпайсызбы? Аныңыз туура. Буга чейин кумтөрүш дегенден баштап көлгө 1% берип келатат. 1%-тин пайдасын, таза кирешесин берип келатат да кумтөр. Эч бир жыргап кеткен бир объектта курулган эмес, элге пайда да келген эмес, бүт жеп уурдап кетишкен да. Азыр прокуратура текшерип атат 2013-жылдан беркисинин баарын, 10 жылдан беркисинин баарын текшерип атат. Пайдалуу нерсе салынган эмес. А нарындыкка 500 канча миллион чогулуп калган экен, мен анын бир тыйын коротпойсуң дедим да, азыр мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жаңы үйлөрдү куруп, кичинекей бир 5-6 үй болсо да куруп туруп, бир 5 этаж же 9 этаж, эгерде положенный үй болсо 9 этаж курабыз. Элге 20 жылдык эме менен берели деп атам. Мына то есть түшкөн акча элге кичине пайдасын тийгизсин, бир көзгө көрүнөрлүк бир иш болсун деп ошону неме кылып атабыз. Мындан ары аларга сөзсүз неме болот. Так, пайда болот, пайдасыз кетпейт андай акчалар. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоев, жана бүгүнкү жалпы менин кесиптештерим. Бүгүн бизге аябай жакшы күн болуп атат. Кыргыз элинин тарыхында өзгөчө күн болуп атат. Мындай кандидаттар менен биринчи жолу президент жолугушу уюштуруп атат. Бул мүмкүнчүлүктү түзүп берген үчүн сизге чоң ыраазычылык. Баарыбыздын атыбыздан билдирем. Анан менде бир суроо. Мен Сагидаева Салтанат Ариповна Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз университетинде көп жылдан бери мугалим болуп иштейм. 35 жыл өмүрүм ошо жерде өттү. Кандидат наукмун, доцент. Бүгүн эң биринчи суроом сизге бере турган. Ушул бардык кандидаттарды бир жерге чогултуп, ушул Ленин районундагы баарыбыздын кеп кеңешибизди уга турган элди жалпы бир дем алуу күнү чогултуп, баарыбыз барып ошо жерде элдин алдында өзүбүздүн программабыз менен тааныштырып, ар бир шайлоочу өзү жөнүндө маалымат берип, анан Кыргызда жакшы кеп бар, эл таразда эл сынчы дейт. Ошо жерден жалпы элдин сөзүн уксак деген менде бир сунушум бар. Андан кийин дагы бир сунуш. Эми мен окутуучу катарында, окумуштуу катарында Манас таануучумун өзүм. Көп жылдан бери Манас таануу сабагынан улуттук университетте сабак берем, бардык факультеттерге. Азыр бизде бир ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сизге бир суроо берип калайын деп атам. Бул суроо азыркы жакынкы күндө биздин сааттарыбыз бекит, ошол сааттарыбыз бекип жаткан учурда кээ бир улуттук университеттеги факультеттер Манас таануу сабагын өтпөйбүз, кабыл албайбыз деген мындай мамиле болуп жатат да. Анан кийин негизги кыргыз тилди өнүктүрүү маселеси, программасы бул азыркы мезгилде өтө көйгөйлүү маселелердин ичинен. Анан ушул кыргыз тилинин өзөктүү булагы, өзөгү ушул Манас эпосунда. Манаста биздин идеологиябыз, биздин жашообуз, көз карашыбыз, тарбиябыз бардык ошол Манас эпосунда. Эгер ошол Манас эпосу менен тааныш болсоңуздар, жаштарды эң биринчиден бала бакчалардан баштап азыр жогорку окуу жайларына чейин Манас таануу сабагын толук кандуу өткөрүшүбүз керек. Саатын да көбөйтүшүбүз керек. Азыркы биз окутуп аткан сабак болгон 18 саат лекция, 12 саат практикалык иш. Бул 36 сааттын ичинде эч нерсе чечилбейт. Эң биринчиден ушул маселени бир көңүл буруп кабыл алып койсоңуз, мен сизге өтүнүчүм ушул эле. Рахмат барыңыздарга. Ак жол, урматтуу кесиптештер. Бардыгыбыз биргемедебиз, биргемеде сүзүп, ийгиликке жетишели баарыбыз. Ким тандаса дагы эл тандайт. Бир нерсени айтып кетейинчи, бул тарых үчүн. Анткени бул жерде жалаң саясатчылар отурасыңар, билимдүү, илимдүү адамдар отурасыңар. Өзбекстан менен маселе чечиште, чек ара чечиште өтө оор болду. 1,5 жыл күнү түнү дебей мына Камчыбек Кыдыршаевич башында туруп, бир Ташкентке барат, бир алар кайра бизге келет, ошентип отуруп биз Гавасай деген жер, бул жер 19.000 гектар жер экен. Илгери Союз кезинде 19 деп коюптур, спутник менен өлчөгөндө где-то 15.000 гектар жер болот экен. Накталай жер. Ошол жерлерди тытышып отуруп, урушуп, папкаларды ыргытып, сөгүшүп чыгып кетип, кайра кирип, ошентип отуруп, айлап жылдап отуруп, ошол жерди кайра алып келдик. Бул жер мисалы биздин бетибизди карап турган жер, биз жакты карап турган жер. Бирок суу агат экен дагы, ошону 56-жылы биздин эле өзүбүздүн чиновниктер бербеген экен, ошол жактын жергиликтүү чиновниктер. Биз эттин жүнүн неменин жайытты төлөй албайбыз, башка кыла албайбыз, планды аткара албайбыз, Өзбекстанга берели деп берип салган экен. 56-жылы өткөрүп берип салат, 61-жылы карта өзгөрүп, алардын картасына кирип кеткен, туурабы? Мына тытышып отуруп, ошол жерди алып келген Камчыбек Кыдыршаевич болчу. Ошон үчүн мен герой, баатырлыкты бердим.
Ай, мына ушул тарых үчүн ушу баатыр берейинчи депчи. Анан аны да баягы досуна баатыр берип алды, анан тигинти минти деп неме кылды, жазып чыкты көпчүлүгү эми сайттар. Бирок тарых өзүнүн баасын берет, документтерди карап туруп берет. Сиздин немеңизди эске алабыз, сааттарыбызды караганда манастануу менен кыргыз тилин окутуусу боюнча деп. Мен муну билим берүү министрине айтып коеюн. Биздин мыйзамыбызда жазылып турат, бүт талапкерлердин бардыгына бирдей тең шарт түзүлүш керек деп. Ошол эле учурда карап көрсөк, материалдык, финансылык жагынан шарттар кээ бирөөнүкү көбүрөөк, кээ бирөөнүкү азыраак. Ошол эле учурда мыйзамыбызда дагы жазылып турат, бир кандидат 500-гө жакын агитатор алганга мүмкүнчүлүгү чейин деп турат да. Эми 500 деп орто эсеп менен эсептегенде 500 кандидатор алганга мүмкүнчүлүгү бар экен. Ошол эле учурда 500 мындай эсептеп карап көрсөк, 500 кандидат 500 агитаторду алса, анын айлыгын төлөп берсе, демек бул 500 голосту сатып алды деген сөз эмеспи? Ошону бир карап көрсөк, мүмкүнчүлүк бирөөлөрдө бар, бирөөлөрдө жок. Ошону бир тактап айтып неметип берсеңиздер, рахмат. Бул эми бул мыйзам менен кабыл алынган да, туурабы? Мыйзамда көргөзүлгөнбү? Бизде 500-гө чейин агитатор алса болот, бир кандидат. Контролдук текшерүүчү топ бар, ушул каржылоо боюнча жооп берет. Искендер Төрөбаев Гайыпкулов жетектейт. Ага айлык эмес, ал кылган ишине вознаграждение депчи. Ошол үчүн биз салыктан да бошотулган, илгери мындан салыкта калчу. Өткөн жылы мыйзамдын алдында салык кодексине киргизип бошотулуп, бул болгону ошол агитатору иштегенге машинасы менен жүрөт, башка ошого келишим менен ошол үчүн бул подкуп эсептелбейт. Ошол 500 кишини ар бирин келишим түзүп бизге регистрациядан өткөрүш керек. Бул мыйзамдын негизинде. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына бүгүн сиз өзүңүз келип, бир мандаттуу бир депутат шайлана турган жерге кабинет министринин төрагасын, күч органдарынын биринчи жетекчилерин, борбордук шайлоонун бардык мүчөсүн жана ошондой эле талапкерлерди чогултуп атканыңыз, бул кичине жакшылыктын нишаны, бизге дем берип атат. Кудай буйруса алдыдагы шайлоо таза өтөт экен деп мен бүгүн ишенип отурам. Буга чейин мен ишеничим жок болчу. Себеби деген, сиз президенттик болуп электе эле биз илгертен шайлоого катышып жүрөбүз. Президентке жанына жакын бара албагандар деле, президенттин жакынынын жакындары биз президенттен дабыр алдык, биринчи кишиден дабыр алдык деп сөз кылып элге таратып, баягы жогорку отурган адамдарыбызды жаманатты кылышчу. Мына бүгүн андай мен болбойт деп ойлойм. Кудай буйруса таза шайлоо болот. Бүгүнкү күндө жаңы салынган элитка үйлөрдө жана ошондой этаж үйлөрдө жаңы конуштарда жок. Эшигиңердин алдыңарга домофон коюп беребиз современный. Очоккана салып беребиз. Балдар ойной турган детский площадь салып беребиз деп 250 миң сомдон таратып жүргөндөр бар. Информация керек болсо письменно берем. Адресин да берем. Ошон үчүн урматтуу талапкерлер, ушундай токтотсок, келгиле президентибиз бизди мына таза шайлоо үчүн деп ушул Кыргызстанда биринчи жолу өзү келип бизди таза шайлоого үгүттөп аткандан кийин биз да элге үлгү болуп таза шайлоо өткөрөлү. Эл тандасын бизди. Бул биринчиден, экинчиден мына бул шайлоого тиешелүү маселе. Экинчиден урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин эсиңизде болуш керек. Бишкектин тегерегинде ар ким бул жеке үй курчулардын маселеси, башкалар айтпаса мен айтпайт элем. Ошон үчүн 1-2 мүнөт. 47 мыйзамдуу 7 макамы жок. 47 макамдуу 7 макы 54 жаңы конуш бар. Ошол жаңы конуштардын коомдук уюмдардын өкүлү төрагасы мен болом. Айткулов Муктар. Биз коомдук уюмдар. Бул сиз былтыр бир жолку турак жай амнистиясын чыгарып 30 жылдап үйүн салып жашап аткан үйүнө документ ала албай, ошол жерге прописка боло албай, квартирант катары жашап жүргөн миңдеген киши бүгүнкү сизге рахматын айтып, сизге алкыш айтып атат. Бирок Бишкек шаарында бүгүнкү күндө мына шаардын мэри Эмилбек Мырзакулович отурат. Сиздерге кандай информация жетип атат билбейм.
былтыр 1 апрелге чейин элдер кызыл китебин алып баштасын дегениңиз деп сиз айтканыңыз бар. Быйыл 1 жыл болду. 1 апрель өттү. Примерно суммасы 15 миңден ашуун киши Бишкек шаарында бар. Үй салып алган документи жок. Мүмкүн Эмилбек Мырзакуловичту бүгүн архитектор укпай атабы, же кадастр укпай атабы. Комиссияга өткөргөн документтин 80% бүгүнкү күндө жылбай турат. Бул 80% ошол жерде фактически жашап аткан элдер бүгүнкү боло турган шайлоого катыша албай калды деген сөз. Ошон үчүн Эмилбек Мырзакулович архитектура жетекчилигине сөзүңүз жетпей атса, кадастрга жетпей атса, ошол жерге келип токтоп калды эки жерден. Ошолордун жетекчилери менен бир неме этсеңиз. Анан Кудай буйруп, кимибиздин бактыбыз болсо баары Аллахтын колунда. Ошо парламентке барып калсак, ушул жаңы конуштардын маселесин көтөрүп бергиле. Мен парламентке барып калсам, эл колдоп, мен бул маселени биринчиден көтөрөм, алып чыгам. Эгерде парламентке бара албай калсам, эл колдогон киши, кандидаттар, сиздер ушул маселени көтөрүп, Садыр Нургалиев, сизден бир сураныч. 2 жылдан бери сизге ондогон каттар жазып, кабыл кире албай койдук сизге. Бишкек шаарындагы толук аталышыбыз, Бишкек шаарында үй куручулардын бириккен жогорку штабы деген коомдук уюм бар. Ошонун бул коомдук уюм 54 конушту камтыйт. Ошонун 4-5 өкүлүн кабыл алсаңыз, ел колдосо депутат болуп калсам көтөрөм, колдосо бизди кабыл алсаңыз, сизге жетпей аткан көп информация бар. Сизге рахмат. Кызыл китеби жок, мыйзамсыз жерлерди эл алган кызыл китеп бердиңиз. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында кызыл китебин көтөрүп, жеринин токтомун көтөрүп жүргөн миңдей киши бар. Алар сизге маалымат жетпей атат окшойт. Сизге жетсе, сиз бул маселени чечесиз деп мен ойлойм. Жетип атат. Эми айтып коеюн. Бизди кабыл алып койсо. Кайра кайталабаңыз. Домкомдор менен бала бакчанын мектептердин директорлорун, урматтуу мэр, Бишкек шаарынын мэри өзүңүз жеке катышыңыз. Бүгүн үлгүрсөңөр эми жумуштан кийин үлгүргүлө, үлгүрбөсөңөр эртең менен эрте чогулткула баарын тең. Сиз жеке өзүңүз барып катышыңыз, райондун жетекчилери бүт чогултуп берсин, баардыгына эскертип коюңуз. Иштебегиле, агитация иштерине иштебегиле, жанагынтип кандидаттарга жардам берет. Жарандык коомдон агитаторлорду алып алып иштей берсин. Туура айтат бул киши. Так, үйлөрүнө документтерин берген боюнча мен өзүм жеке көзөмөлүм алганмын. Орк отделдин көзөмөлүндө турат. Орк отдел иштеп атат. Мен өзүм бүгүн эле информация алдым элем. Канча миң кишиге бердиңер? Жакынка 1 айдын ичинде. Жаңыдан берилип баштады. Чүй областы боюнча 32 миңден ашык документтер берилген. Анан кийин бүгүнкү күндө бул мындай сиз айткан жагдай бар болчу. Тура бүгүн архитекторлор, мен жана маалымат бергенде, архитектор кадастр регистрациядан баш тарткан болчу, себептен де башка дагы мыйзам жоболор бар болчу, бирок биз өзгөртүүлөрдү киргизип, бир гана жер мунапыс мыйзамын жана ошол тартипти белгилеген токтомду колдонуш керек деген чечимди чыгарганбыз. Бүгүнкү күндөн баштап иштер жүрүп атат. Мына жарым айдын ичинде 324 кызыл китеп берилген болчу. Чүй областы боюнча. Бул боюнча мен өзүм көзөмөлүмдө алганмын. 2 айдан бери баягы губернатор акимдерди кетиргенден кийин көзөмөлгө алганбызда кайра иш жылды, токтоп калган экен. Эми бул жерде коррупциялык дагы методдор бар да. Где-то бир 1000ден ашык кишиге берген, алар эми барып $500, $1000 берип койсо берип коет да, калгандарына күттүрүп коет экен да. Анан барып чуркап барып берсе берет экен. Ушундай да моменттер болгон экен. Ошон үчүн биз көзөмөлгө алып, анын баарын жок кылып, азыр берип баштадык. Кабыл алам, мен шайлооңуз бүтсүн, анан бүткөндөн кийин кабыл алам. Шайлоого чейин кабыл алсам дагы башка кандидаттарга кыйкырып жазып чыгып жүрбөсүн анан мына. Ушул кишиге балет этип атыптыр президент деп. Саламатсызбы? Садыр Нуркожоевич, саламатсыңарбы жыйындын катышуучулары. Менин суроом Садыр Нуркожоевич сизге. Мен талапкер Макешев Кубанбек Демирович. Biz bu şaylоо жагын эки бөлүккө бөлсөк болот да. Биринчи бөлүгү мыйзам жагы, анан техникалык даярдык жагы. Бул жагы жакшы эле болду. Нуржан айым айткандай, даярдык жакшы, ишеним бар. Экинчи бөлүгү бул биздин эл, биздин шайлоочулар. Биз бул штаб менен иштеп атканда Садыр Нуркожоевич кыйын болуп атат бизгечи. Эл 30 жыл бою көнүптүр да. Эмне ичем, эмне жейм, эмне бересиң деген. Эмегеч 3 саат бою кечөө биз ушу сиздер мыйзам кабыл алган, даярдап кабыл алган нерсени биз жеткире албай койдук да. Бул жакта бир эле жол бар деп ойлоп атам да, Садыр Нуркожоевич.
Я считаю, что необходимо, чтобы правоохранительные органы, спецслужбы, следственные органы провели усиленную работу в этом направлении. И показательно просто приняли профилактические меры деп ойлаймын да. Ошондо гана биз жылдан жылга бул маселени чече алабыз. А бүгүн кыйын болуп атат өтө. Ар бирөө келет, жанакы үгүт иштерин алып барам деген, булар домкомдор эмес. Булар ТСЖ эмес. Булар элдер бар экен, топ бар экен. Ошол акчаларды алып, чогултуп, анан подкуп голосов кылып иштешет экен да. Ошол жагын бир маалымат министрлиги же медиа пространствого бир эме койсо, тапшырма койсо, чтоб ошол жактан жарыкка чарсын да, в усиленном порядке, да, чтоб народ был осведомлен, проинформирован в этом направлении. Рахмат. Рахмат, Кубанычбек мырза. Туура айттыңыз, 30 жыл бою биз элди көндүргөнбүз да, канча акча бересиң, эмне жейм, эмне ичем, ошону алып бер дегизипчи. Мен силердин чогултуп отурган максатым келгиле мындан ары 30 жыл бою кайра тескерисинче кылалы, бербей көндүрөлү да. Тарбиялайлы, психология жагынан тарбиялайлы, бербей тарбиялайлы. Ошол ар бириңерде мына ушул жерде отурган 32 кандидат өзүңүздөрдөн зависит этет. Бербей койсоңор эле болду, көнөт, бара-бара көнөт. Адам да бат эле көнөт да, мал деле көнүп атпайбы ар кандай условияга. Эми биз адамбыз го. Адамдарды көндүрсө болот, түшүндүрсө болот. Ай, бербейбиз, азыр берсем ГКМБ же МВД келип кармап алат, менин кандидатымды алып коет. Жөн эле мен күйүп кетем десеңер болобу? Болот. Бири-бириңерди контролдосоңор болобу? Болот. Анткени агитаторлор бири-бирин тааныйт. Bir үйдө 5 шайлоочу болсо, 3 шайлоочу болсо, үчөөңөргө 3 башка иштейт. Ал ойнобойт силерди деген немеңерди, өтөбү, өтпөйбү деп, ага акча керек. Анан билет бири-бирин, ким сатып алып атат, ким сатып бербей атат. Бири-бирине эле сатып коет. Агитаторлоруңар эле иштегиле. Телефон деген бар азыр 21-чи кылым. Тарткыла, видеого тарткыла, доказательстволор бергиле МВД менен же ГКМБга. Шайлоо борбордук шайлоо комиссияга бергиле. Мына подкуп кылды деп туруп. Мурдакы өткөн жылкы шайлоодо жогорку кеңештин шайлоосунда деле болбоду удалайлар. Видео менен доказательстволорун берди, алынып коюлду кандидаттар. Кээ бирөөлөрү бүгүнкү күнгө чейин соттошуп жүрөт. Менин агитаторум эмес болчу, тигиники болчу. Мен бул жерде тиешем жок деп. А бирок анын эле агитатору болуп чыгып ататына. 1 жылдан бери ушуну разборка болуп жүрөт. Өзүңөр да бири-бириңерди контролдоп иштегиле да. Ошондо бизге жардам берген болсоңор. Биз мамлекет тарабынан кандай гана шарттар болбосун, баягы теңдикти, адилеттүүлүктү бардыгын биз жасап беребиз. Калганы өзүңөрдөн. Нуржан Кармабековна менен азыр чыккандан кийин баргыла дагы өз көзүңөр менен көргүлө. Көрсөтүңүз бүт баарын, сервисин көрсөтүңүз, серверди көрсөтүңүз, берки урналарын кандай шайлоо болот, эмне болот, бүт баарын көргөзүп койгула. Анан бир мындай оюңарда калбасын, что Центризбирком жасап коет экен. Анан каалагандай кимге добуш болот, андай жок. Кол менен да санайсыңар да добуштарды. Кийин урналарда сакталат. Кол менен да санайсыңар, анан компьютер менен Центризбиркомдун автоматташтырылган жыйынтыгы менен салыштырсаңар болот. Бул жагынан биз 100% кепилдик бере алабыз. Эч кимдин добушун урдап ала албайт, кемитип койбойт же көбөйтүп кошуп бере албайт. Бул жагынан уже кабатыр болбосоңор болот. Анан калган жагы эми өзүңүздөрдө. Биз мамлекеттин колунан келген шарттарды түзүп беребиз, калганын элдин добушун сатып албай, таза шайлоого катышып бериш бул силерден. Сүйлөштүкпү? Жакшы калыңыздар. Ийгилик. Чоң рахмат барыңыздарга. Кудай буйруганыңыздар депутат болосуздар.